атайын ошол келип, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмаларынын негизинде ошо Нарын облусунун активи менен жолугушуп, жаңы тапшырмаларды коюп, аткарылуу тапшырмалары боюнча сүйлөшүп кетейин деп келгенбиз. Азыр эми бүгүнкү жыйындын тартибин биринчи облусубуздун президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Калдарович 5 минут, ашып кетсе 7 минут сиз отчетторуңузду берсеңиз, сиз эми азыр бергенде сиз негизинен жетишкендиктерди айтасыз да. Азыр мактанасыз, сиз айтасыз, кандай иштер көбөйүп кетти, жакшы болуп кетти. Ошону баарын угайлычы биринчи. Аны ошого карап туруп биз алып барабыз. 17 миллиард менен 21-жылы ВРПнын көлөмү болгон, 23-жылы 33 миллиард болду. Бул 2 эсе өсүш болуп атат, 100%-га, 10% эмес, 50% эмес. Бул Нарын облусунун ошо ИТП. Ассаламу алейкум, Москва шаарындагы бир туугандар. Барсмед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн кызматтары менен тааныштырып өтөбүз. Урология кызматы, инфекциялык жугуштуу ооруларды дарылоо, сүннөткө отургузуу, операция кылуу, гинекология, УЗИнин бардык түрлөрү, кош бойлуу эне жана балага кам көрүү, инфекциялык жугуштуу ооруларды кароо жана башка, стоматология, челюстно-лицевая хирургия, бет жак хирургиясы, тиш алуу жана салуу, брекеттин бардык түрлөрү, имплант коюу, тишиңизге керектүү бардык көйгөйлөрдү кароо. Андан сырткары төмөнкү адистердин кызматтары көрсөтүлөт. Гастроэнтеролог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, оториноларинголог, лор, травматолог, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдин түрлөрү, процедурный кабинет. Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского, выход 2, улица Ивантеевская, 21. Барсмед клиникасы. ВРПнын көлөмү. Республиканын ичинде 2,5. Биздин темп просто аябай жакшы болгон, бирок республиканы аябагандай катуу болгондугуна байланыштуу биздин көрсөткүчтөр ушул темпте. Бирок өсүш номиналдык баада бул 5 миллиард 271. Бирок облус башчысынын бул кагаздагы даярдалган отчетундагы айтылган долбоорлордун басымдуу бөлүгү ишке ашпай токтоп турганын айткан Камчыбек Ташиев жетекчиликти катуу сынга алды. Сиз берген маалыматтардын бардыгы жакшы, бул экрандан, жанагы кагаздан көрсөтүп койгон сулуу болуп көрүнө берет. Ушулардын бардыгы тартыла берет, коюла берет, пландары ишке киргизиле берет. Бирок ошол ишке ашпагандан кийин өтө өкүнүчтүү болот да. Ишке ашпаганда өтө өкүнүчтүү болот. Себеби дегенде ушул проектлерди мен уже эле укканымдан мен көп чогулуштарга катышпайм өзү. Бирок мен эле катышып калган чогулуштарда укканыман уже эң эле бер жагы 2 жыл болду окшойт. 2 жыл, 3 жылдан бери ушуну баарын угабыз. Бирок бүгүнкү көрсөтүлгөн проектлердин бирөө дагы азыр толук ишке кирип иштеп аткан жери жок. Баары току кагазда, баары току сүрөттө. Мен айтып өтөйүн, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, экономикалык акыбалыбызды айтайлы Нарын облусту боюнча. Кече күнү ушул Нарындан чыктыбы, же болбосо Бишкектен чыктыбы, бирөө Нарын каралбай калды деп жанагыдай бир ыр чыгарганбы, анан кийин жанагыдай деструктивный ар түрдүү күчтөр, адамдар аягынан чукулап, биягынан чукулап Нарынга акча бөлүнбөй атат, Нарын каралбай атат деген сөздөрдү айтып атат. Ушуну сиздер цифралар менен жана болгон жумуштар менен так элге жеткизсеңер керек. Жеткизбей атпайсыңар, эл ушуну укпай атпайбы? Аны улай атайын кызмат башчысы 2025-жылы бекитилген планга ылайык Нарын облусуна бюджеттен 9,4 миллиард акча каражаты бөлүнгөнүн. Ал эми мамлекет башчы Садыр Жапаров президенттин фондунан Нарын шаарына 807 миллион сом бөлүп бергенин кошумчалады. Мына мен билгенден 2023-жылы капиталдык вложение эң негизги маселе элди эмне мына көңүл бурдуртат. Бул жанагы чоң курулуштар, элге пайдасы тийип, эл иштеп аткан, эл көрүп аткан, колу менен кармап, көзү менен көрө турган курулуштар, туурабы? Так, мына капиталдык курулуштар 2023
2023 жылы Нарын облусуна 3,7 миллиард сом акча жумшалган экен. 2023-төн берисин алайлычы. Биздин тез эле эсибизден чыгып кетет. 2023 3,7 миллиард берилген экен. Нарын облусту боюнча. Бул эмне? Бул баягы эле бардыгы биригип, жол, суу, мектеп, садик жана башка-башканын бардыгы биригип. 3,7 миллиард. Так. 2024 жылы ушул статьяларыбыз 7,4 миллиардка көтөрүлүптүр. 2025 жылы, быйылкы жылды мына уже 6 айын Кудайга шүгүр жашап койдук. Быйылкы жылдын эсебинде план боюнча 9,4 миллиард сом акча Нарын облусуна бөлүнүп атат. 9,4 миллиард. Анын ичинде мына буквально бүгүн кече эле президентибиз атайы Нарынга өзүнүн став фондунан, президенттик став фондунан 807 миллион, мына 807 миллион сом акча бөлүп берди. Нарын шаарына деп тур. Нарын шаарын карагыла деп тур. Качан эле кайсыл тарыхта, кайсыл убакта Нарын шаарына 800 миллион акча бөлүндү эле. Эч качан бөлүнгөн эмес. Андан соң УКМК төрагасы облус жана шаардагы негизги көйгөйлөргө четинен токтолду. Анда акыркы мезгилде социалдык тармактарда айтылып жаткан Нарын облусунун аймагындагы жол маселелери боюнча нааразычылыктарды белгилеп, анын ичинде шаардагы Ленин жана Шералиев көчөлөрүнүн курулушу 1 жылдан бери бүткөрүлбөй турганын кошумчалады. Мындан улам аталган жолдорду курууга жооптуу Бета Групп ЖЧКсынын ишмердүүлүгүн текшерүү тапшырмасын берип, негизги жолдорду 10 августка чейин, ал эми Ленин көчөсүн 20 сентябрга чейин бүтүрүү талабын коюп, транспорт министрлигине бир катар тапшырмалар жүктөлдү. Нарын облусунун дагы бир эң чоң көйгөйлөрүнүн бири бул жол проблемасы. Эмне үчүн? Себеби Нарын облусту территориясы жагынан эң чоң облус республикадабыз. Минтранс 160 километр курабыз деп өздөрүнө планга коюшкан экен. Аткарылганы болгону 42 километр аткарылыптыр. 30% аткарыла ошондо, даже 30-дан ашырагы, азырагы. Жол боюнча Нарын облусунда өтө аянычтуу маселе болуп атат. Нарын облусуна быйылкы жылга план канча каралды? Нарын облусуна жалпы 266 километр план алабыз. Так, аткарылышы канча болот? Быйыл 100% аткарабыз. Так, токтоп туруңуз. 266 километрдин баарын аткарасыңар. 266 Баарын. То есть быйылкы мына мен жазайынчы мынерге. 266 километрди план болду, туурабы? Аткарылышы 100% болобу? Жыйындын жүрүшүндө Камчыбек Ташиев жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин суранычтарын укту. Анда негизинен жергиликтүү башчылар шаардагы транспорт көйгөйлөрүн, коммуналдык чарба жана райондордогу ички социалдык маселелерин чечүү үчүн керектүү акча каражаттары тартыш экенин айтышты. Аларды уккан УКМК башчысы жеринен каражат маселесин чечип берип жатты. Нене? Троллейбустун линиясын алабыз дегендечи. Эми троллейбустун линиясын албасак жол кеңейбейт экен. Анан биз элибизге ошону айттык эле. Биз Кудайым буйруса 1 миллиард акча берилет турган болсо, ошол акчадан 10 автобус шаарга алып беребиз депчи. Бүгүнкү күндө 807 миллион бөлүнүптүр, бирок ага 3 автобуска акча каражат каралып. Ар бир автобус канчадан алсыңар? Биз электроавтобустарды алганбыз, 5 электроавтобусту 66 миллионго алдык былтыркы жылычы. Бирок 5 автобус бизге жетпей атат да, эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо ушул Канча автобус керек? бир 10 автобус болсо аябай 10 автобус чечилет, жазыңыз. Чоң айтам. 10 автобус Нарын облусуна биз чечип беребиз. Сиз 5 автобусту 66 миллионго алдыңызбы? 66 миллион калды. Значит, 10 автобусумуз 130 миллион болот экен. 130 130 миллионду президентибиздин став фондунан мынандай президенттин тескебесин чыгарып, распоряжение чыгарып, сизге бүгүн канча число? 25 Осмонов записывайтесь. 30-на чейин распоряжение чыксын. Bir аптанын ичинде акчага распоряжение чыгат, bir аптада бербей, 10 күн ичинде акча колуңузга түшөт. Макулбу? Рахмат, Бул деп сурай бербейм. Банк бас жатат деп атасыз. Сурай бербейм болду. Ну давайте, 20 миллион кошот 250 болуп берет.
Мындан сырткары шаарда курулуп жаткан ипотекалык үйлөр 3 айдын аралыгында толук бүткөрүлүп, жарандарга берилерин президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев убадалады. Аны улай алдыда Нарын аэропорту август айында пайдаланууга берилип, ички аба каттамдары жандан ары кошумчаланды. Былтыр күздө мен келгенде ушул ипотека 1-2 этаж турат эле да. Былтыр мен ноябрда келгем. Азыр келип өтүп келатып көрдүм, 3-4 этаж болуп калыптыр. То есть 6 ай, 7 айда 1 этаж гана көтөрүлүптүр. Эл туура эле айтып атат. Мына эл көрүп атат да, муну эл муну айтып атпайбы? Көзү менен көрүп атат да, туурабы? Эл көрүп атат, карап атат, ипотека деп жылд алдайсыңар. Ипотекадан сага квартира берем, ипотекадан квартира аласың деп жылд айтабыз. А жылда 1 этаждан курулуп атат. Ушундай болсо, Нарындын ипотекасы бүгүнкү темп менен курула турган болсо, дагы 7-8 жыл курулат. Вот, Қанжан Қышаевич, азыр сіз тура айтып кеттіңіз, бетонный завод чечилди, барлығы құрылып бүтті, азыр лабораториясына заключение соответствие сертификатын берсе, бұйырса 2 ай, 3 айдың ішінде уже бұл жұмыс бүтөт. Ошондой эле Камчыбек Ташиев облустук өрктөндүрүү, жарыктандыруу иштерин ар бир айыл өкмөтү колго алуусу керектигин эскертти. Андан сырткары мамлекет башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде коррупцияга каршы жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолуп, облустун жетекчилерине кайрылып, таза иштөөгө, коррупциялык элементтерден сак болууга чакырды. Анын ичинде азыркы тапта мамлекеттик кызматтарда иштеп жаткандар арасында жумушуна шалаакы мамиле жасагандар бар экенин эскертип, аларга 3 күн мөөнөт берди. Айыл өкмөттөн 5-10 тыйын алганда кубанып жүргөн акимдер бар. Биз аларды тазалайбыз. Уже убакыт келди, уже все. Бизде өтө көп проблема болгон Кыргызстанда. Кыргызстанда үкмүш көп проблема болгон. Проблеманын баарын акырын чечип келатабыз. Бардыгыбыз чогуу ынтымакта бир муштун болуп, чогулуп туруп, айрыкча мамлекеттик органды жетектеген, башкарган, ошондо иштеген адамдар. Мен жана башында айтып өтпөдүмбү? Укук коргоо органдары, коопсуздук органдары, сот, прокуратура органдары чогуу аракеттер кылышыңар керек. Андан сырткары жергиликтүү бийлик органдары, ушул жерде иштеген мына башка мамлекеттик органдар, айыл өкмөттөн баштап. Айыл өкмөттөр кээ бирлеринен отурасыңар азыр. Унчукпай, карап койсом могул жерде бир-экөө уктап атат. Унчукпай отурасыңар. Но бирок бизде маалыматтар бар. Урматтуу угандар. Эми мен жанагы баардын эле желмогуз болуп көрүнө бербейин деп атам да. Чын айтканда барып эле кармап эле апарып эле шыйлаганан кармап апарып эле камай бере турган мамлекет кызматкерлери бар. Тындырбай эле күндө эле апарып камай бере турган мамлекет кызматкерлери бар. Бирок ошолордун арасынан да тандап туруп, ушу сабак болсун. Сабак болсун башкаларына, башкалар акылына келсин, башкалар кичине ойлонсун деп азайтып, бирок арасынан апарып ушундай жоопко тартып атабыз. Ошон үчүн мындай бир ойлонгулачы, урматтуу угандар. Бардыгыңыздар илимдүү, билимдүү адамдарсыздар. Бардыгыңыздар профессионалдарсыздар. Өзүңөр ишиңерди жакшы билесиңер. Ошол эле мезгилде мындай мыйзамдан кыйшайып туруп башка жака чыгып кетебиз да. Же иштешиңер керек, же кетишиңер керек. Жөн жүргөн болбош керек да. Мамлекеттик мындай чоң кызматты аркалап, жөн эле ары басып, бери басып, акиммин деп жүргөн, же болбосо ошол акимдин убактысын кетирип жүргөн болбош керек. Или будет работать, или уходить, или будем принимать меры, если не будет работать. Макулбу, силерге да ошондой. 2-3 күн ойлонгула. 2-3 күн ойлонгула, карагыла. Кой кетип эле калбасам болбойт. Бул жерде мындай темп менен, мындай талап менен мен иштей албаймын деп ойлонсоңор, кетсеңер кетип калгыла. Ордуңарга башка иштей турган, тажрыйбалуу, жүрөгү жалындаган жаштардан алып келип коебуз. Жыйындын соңунда Камчыбек Ташиев коюлган тапшырмалар кынтыксыз аткарылышы керектигин, баары УКМКнын көзөмөлүндө болоорун билдирип,